Мен республикабыздын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго жана Кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдойт элем. Мына биз эгемендүү болгонубузга канча жыл болду. Эмгиче чейин бизде улуттук идеология жок болуп келатат. Эгер бүгүнкү президент ошону ойлосо, тарыхка калат эле өзү дагычы. Мына бизде кыргыз тилин көтөрүп жүрөбүз. Кыргыз тили дагы жогорку деңгээлде бүгүн турмушубузда татыктуу орду бар дегенден дагы алыс болуш керек. Көп өнүкпөй келатат. Көп маселелер бар бул жерде да. Каражаттар жетишпейт, окуу куралдары жетишпейт. Көпчүлүгү кыргыз эмес киргиз болуп баратат, өзгөчө жаштарчы. Башка тилдерди үйрөнүш керек негизи. Англис тилин, немис тилин, француз тилин, испан тилин мейли үйрөнөбүз. Бирок улуттук өзүбүздүн тилибизди билбесек, анда биз кантип өнөбүз? Мамлекеттин бирден бир жакшы көрсөткүчү бул улуттук тил болуп эсептелет. Биз кыргыз бир уучта калып болгонубуз менен биз тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз менен бай калыппыз. Ошон үчүн улуттук идеология бүгүн жок болуп келатканына жаным кейип турган кез. Эгер улуттук идеологиябыз бекиген болсо, бизде жеке эле чек ара маселе эмес, жеке эле жанагы ат баштагы ызы чуулар болуп аткан башка жердеги улуттук кызыкчылыкты биринчи коюп туруп, андан кийин башкасын эсептелет элек, башкасын чечилет эле. Экономика маселеси болсо дагы бул улуттук кызыкчылык менен бүтүш керек эле. Бир мамлекетте бир эле улут болбойт. Демек, башка улуттун өкүлдөрү дагы өзүн орусча айтканда Кыргызстанда комфортно сезиш керек. Бирок ошол эле маалда, мисалы, кыргыз тилин билбесе, тил жөнүндө закон тукса дагычы, бизде кыргызча сүйлөй албагандар мамлекеттик кызматкер болуп отурушат. Министрлерден баштап, бизде премьер-министрлер дагы болгон, кыргызча сүйлөй албаган, киргиздер дагы болгон. Биз ошон үчүн жакшы өнүкпөй атканыбыздын бирден бир терс көрүнүштөрүнүн бири деп эсептейм. Андан сырткары, мына бизде театрга, библиотекага барып аткан балдардын дагы, кишилердин да саны азайып. Көпчүлүк интернетте отурат. Ар кандай мыкаачылыктарды өлтүрүү жагын, өрттөгөн жагын, жардырган жагын көрүп атат. Биз качан өзүбүздүн үрп адатты, маданиятыбызды, тарыхыбызды алдыга коебуз? Жаман жакшы бат үйрөнүп атат. Кыргыз элибиздин да пейили кетип баратат, нысап кетип баратат. Баардыгы ушул биздин улуттук идеологиябыздын жоктугунан деп эсептейм. Баардыгы келип ошол идеология такалыш керек болчу. Улуттук идеология бул стратегия, мамлекеттин келечеги. Ошого баары баш ийиш керек эле. Экономика, чарба, башка маселелердин баары темчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде жеке эле маданият, илим билим эмес улуттукка мына карап көрсөк, дин жагы да эмне болуп баратат. Дин жагы дагы биз Кудай деген адамдарбыз, бирок ошол эле маалда башка динге өткөндөр көбөйүп баратат. Жана хизбуттагы жана терс көрүнүштүү баргандар көп болуп баратат. Өзүн өзү жанын кыйгандар бар. Сирияга барып, үй бүлөсү менен барып согушка катышкандар бар. Мунун баары келечегибизге балта чапканга барабар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө келечегибизди ойлосок, мамлекеттүүлүктү ойлосок, сөзсүз түрдө улуттук идеология иштелип чыгыш керек дагы. Аны жеке эле чиновниктер, ак үйдө отургандар эмес, нукура кыргыздар, ошол эмгеги сиңген, тарыхыбызды, дилибизди, тилибизди, пейилибизди билген улуубу, кичүүбү, кызбы, жашпы, жигиттерби, чет жакта жүргөн мигранттарбы баарын башын кошуп туруп президент муну иштеп чыгыш керек эле. Мына Атамбаев бир аз аракет кылган дагы, андан кийин унутуп таштап салган болчу. Мен ушуга чакырар элем. Ар кимибиз салымыбызды кошконго даяр болушубуз керек. Улуттук идеология жок дегенде ушу шайлоого чейин иштелип чыкса жакшы болор эле деп эсептейм.